Бул мектепте мен 12-13 жылдан бери иштейм. Бул мектепте мен иштегенде кыргыз класстардан бирден эле класс бар болчу. Калганы 5тен орус класс болчу. Андан бери мындай акыркы 3-4 жылдан бери кыргыз класста балдардын саны көбөйүп, баягы бир классыбыз кеңейип, бир класска батпай калгандыктан быйыл 2 класс ачылды. Бул жакшы көрсөткүч. Акыркы убакта ата энелер балдарын кыргыз класска кыргызчага үндөп аткандыгы бул жакшы, бизди кубандырат. Андан сырткары кыргыз класстар 9-класска жеткенде, 9-ду бүткөндө кетип калышчу да, колледжге кетишчи, орус класстарга кетишчи. Анан кыргыз класс ошону менен 10-11 окубай калышчу эле. Быйылдан баштап алар 10-11-ди да бүтөбүз деп кыргыз класс ачылып окуп жатышат. Ошол жагы жакшы. Андан сырткары бизде мектепте кыргыз тили боюнча иш-чаралар көп өтөт. Көрнөк жарнактын баары кыргызча башталып, жазылып, ар кандай иш-чаралардын баары кыргызча башталып калган. Быйыл 1-А класс, 1-Б класс деп, андан кийин В класс деп орус класстарга кете баштады. Бир канча жыл мурун мамлекеттик жанагы иш кагаздар көбүнчө орус тилинде болчу. Анан ири шаарларда дагы жаштарыбызбы, улуумбу баары мындай башка тилдерде сүйлөчү да. Кыргыз тилинде мындай толук кандуу сүйлөгөн деңгээли анда анчалык жок эле. Азыр мына ири шаарларда, борбордо болобу, жаштар арасында кыргыз тилинде сүйлөгөн өзүнчө бир сыймык, модага айланды кадимкидей. Шаардык жаштарыбыз дагы кадимкидей кыргыз тилинде түш жоруп, мурдагыдай мен кыргызча билбейм дегендер саны азайды. Жогорку кеңеште дагы мурда иш кагаздар, мыйзам долбоорлору алгач орус тилинде келип, андан кийин кыргыз тилинде болчу. Азыр эгерде орус тилинде же англис тилинде келсе, дароо кайтарылып, алгач кыргыз тилинде түп нускасын алып, андан кийин гана башка тилдерде котормосун беришет да. Ошондуктан кыргыз тили мындай өтө тездик менен өнүгүп, анан мындай жогорку жетекчилик тарабынан дагы мындай аябай жакшы маани берилип атат. Айрым кошуна өлкөлөрдө чын эле жанагы мультфильмдерди кыргызчалоо, китептерди кыргызчалоо маселесинде бир топ жакшы өрнөктүү мисалдар бар. Бизде ушул жактан жана бюджеттен каражат бөлүүдө айрым көйгөйлөр бар. Ошол эле жанагы жаш балдарыбыздын тили ошол жактан жанагы орус тилинде жана синий трактордон баштап бүт ошол мультфильмдерди көрүп анан орусча чыгып калат да. Ошондуктан бизде бул жак маселеде каражат аябашыбыз керек. Жанагы мультфильмдерди кыргыз тилине которуп, телеканалдардан кыргызча бир кызыктуу берүүлөрдү кылып, китептерди которууда, анан кыргыз тилиндеги адистерге маани берүүдө мисалы эч каражат аябашыбыз керек. Ошондуктан эми кыргыз тили бизге мураска таралган, аны биз өнүктүрүп сакташыбыз керек.